Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси кызматынан бошотулду. Жаныш Рустенбеков Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Рустенбеков Кыргыз Республикасынын Тажикстан Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Булак Жети ТВ чекитке ийди. Президент Базарбековду жогорку соттун төрагасы кылып дайындады. Замирбек Базарбеков жогорку соттун төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Базарбеков бул кызматта 5 жыл иштемекчи. Жогорку кеңештин депутаттары жогорку соттун төрагалыгына Замирбек Базарбековдун талапкерлигин колдоп беришкен. Аны кызматка дайындоого жыйынга катышкан 84 депутаттын баары макулдугун берип, бирөө каршы болгон. Замирбек Базарбеков мурда президент Садыр Жапаровдун адвокаты болгон. 2020-жылдын декабрь айында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалган. Жогорку соттун судьясы болуп, ал эмгектенип жаткан. Ал эми жогорку соттун төрайымы Нургул Байкирова президент Садыр Жапаровдун атына кызматын өз каалоосу менен тапшыруу жөнүндө арыз берген. Буга жаңы кабыл алынган Конституцияда жогорку соттун төрагасын шайлоо тартиби толук өзгөртүлгөнү себеп болгон. Булак Назар Ньюс чекитке ийди. Шайырбек Ташиев мандатын тапшырбайт экен деп койгула. 2 февралда жогорку кеңештин жыйыны өттү. Анын жүрүшүндө журналисттер Шайырбек Ташиевдин депутаттык мандаты тууралуу сурашкан. Бирок Ташиев жооп берүүдөн баш тартып, кийинчерээк расмий билдирүү жасай турганын айткан. Мандатын тапшырбайт экен деп койгула деп билдирген ал. Эске салсак, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, анын бир тууган иниси, жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев жакын арада мандатын тапшыра турганын 23 январдагы маалымат жыйынында айткан. Булак Говори Чекит ТВ. Садыр Жапаров жакында Кумтөр боюнча сүйүнүчтүү кабар айтат. Кумтөрдүн тагдырын аныктоо иштери жүрүп жатат. Жакын арада президент өзү алтын кен боюнча сүйүнүчтүү кабар айтат. Бул биз үчүн эң чоң жеңиш жана жетишкендик. Бул маалыматты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Маралдын түз эфиринде билдирди. Ал четин чыгарып, эл аралык эксперттер бул жетишкендик туурасында жакшы баа берип, таң калып жатышканын кошумчалады. Байсалов Сентара Голд компаниясы 11,5 миллиард долларга алтын алып чыгарып, бирок Кыргызстанга 25 жылдан бери 82-83 миллион доллардын тегерегиндеги акча каражат бергенин маалымдады. Ал эми былтыр май айында Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенден кийин жарым жылда 300 миллион киреше тапканын, экөөнүн ортосунда чоң айырманы баса белгиледи. Байкасаңыздар, Сентара Голд компаниясы бизге дайыма биз сиздердин жарандарыңыздарга жумуш берип жатабыз деп айтып келчү. Аларга иштеп берген ак эмгектери менен тапкан биздин жарандарыбыздын айлыктарын кайра эле бизге милдет кылчу. Андан кийин өнүгүү объекттерине 20 миллион сом берип коюп, журналисттерге белектерди берип, аларды жалдап, өзүбүздүн кыргыз алтынды даңазалап мактатчу. А бирок улуттук байлыгыбыздын таза пайдасы жылына 7 миллион доллардай болгон. Ошондой эле 25 жылдан бери жалпы 82-83 миллион доллардын тегерегинде болгон сумманы бериптир, деди Байсалов. Мындан сырткары Байсалов Сентара менен соттошуп чырлаша бергенден майнап чыкпай турганын айтып, алар тараптан Кыргызстанда эл аралык инвесторлор үчүн шарттардын жоктугу сыяктуу терс пикирлер биздин өлкөнүн экономикасына чоң зыян алып келерин, эми мындан ары Сентара Кыргызстанга төлөп берерин айтат. Булак Элдик Чекит Медиа. Жеңиш Молдокматов: позициямдан кайтпайм. Жеңиш Молдокматов үй камагына чыккандан кийин билдирүү таратты. 2 февралда Бишкек шаардык сотунда биздин арыздын негизинде менин баш коргоо чарам каралды. Бүгүн үй камагына чыктык. Камакта отурганыма 271 күн болду. Ушул күнгө чейин мени колдоп турган жалпы элиме, колдоочуларга, өзгөчө журналисттерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Эми үйгө чыктым. Мындан ары элибизге кызмат кылганга дайынбыз, деди Молдокматов. Мындан тышкары Молдокматов өз позициясынан тайбай тургандыгын билдирди. 2 февралда Бишкек шаардык сотунда Жеңиш Молдокматовдун баш коргоо чарасы каралып, ал үй камагына чыккан. Булак Коом Чекит Пресс. Номер 39 протоколдо воорукка жол берилет экен деп айрымдар ызычуу болуп жатышкан эле. Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин жыйынына катышып, депутаттарга кыргыз-тажик чек арасына тийиштүү маселелерди чечүүдө кандай ыкмалар колдонуларын айтып берди.
Жол аксайлыктардын коопсуздугун сактоо максатында курулат. Протоколдо так жазылып турат: жолдун статусу өлкөлөр ортосундагы мамлекеттик келишим аркылуу аныкталат деп. Эки мамлекеттин ортосундагы жолдун статусун аныктоо президенттерге гана таандык болот. Биз аларга сунуш беребиз, ошонун негизинде аныкташат. Кайсы жерден өтөт, ким курат, ким каражат берет, ким тейлейт, анын баары келишимде көрсөтүлөт, деди Камчыбек Ташиев. Чолпон Байзакова. Аконик министрдин акылы жайындабы? Саламаттыкты сактоо министрлигин сазга батырганы калды. Октябрь окуяларынан кийин саламаттыкты сактоо министри болуп Алымкадыр Бейшеналиев дайындалган. Коронавируска каршы уу коргошунду түз эфирде кайнатып, аны ичип Аконик министр куудул министр атка конгон эле. Министрликтин жамааты жактырбай жатса деле болбой кармап отурушат. Бул министрдин тушунда саламаттыкты сактоодо эмне өзгөрдү? Биз билгенден реорганизация демиш болуп, кадрларды алмаштырып бүтө албай жатат. Андан тышкары диагностикалык борбор жана онкология боюнча маммология борбору жоюлду. Жоюлушуна каршы болуп жарандар да чыгышты. Эми болсо Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жана анын жетекчиси Сабыр Жумабековго колу жетиптир. Академик Жумабековдун кызматын алышыңар мүмкүн, бирок калк арасындагы кадырын ала албайсыңар. Анын айтымында бул борборду тез жардам борбору кылат имиш. Бул борбор ансыз деле күнү түнү иштеп жатканын министрдин кабары жок окшойт. Мындай көрүнүш канчага чейин уланат? Министр оюндагысын кылып, каалаган саламаттыкты сактоо мекемесин жое береби? Кой деп койчу бирөө барбы? Таанышың болсо танкасың. Түшүнүктөн качан арылабыз? Булак факт чекиткейи. Ар ким өз ишин жасасынчы. Тажиктер дагы чек арада жөн турбай жаңжал жасаганы эч кимге жакпайт. Ал турулуу иш. Куралдуу жаңжалда албетте зыян болот, аны элибиз көрүп турат. Бирок арга канча чек ара 30 жылдан бери ордунан жылбаса, эки тарап болуп бир пикирге келе алышпаса, аркы өйүз менен берки өйүздүн кызыкчылыктары дал келбесе, баарынан жаманы чек ара боюнча кыйын билгичтердин козу карындай көбөйгөнү. Кечээден бери Ворух жолу тууралуу кеп айтпаган киши калбады. Эптеп эле бирдеме айтуу, жазуу, туура келсе келбесе деле кыйын билген киши болуп сайрап коюу адатка айланды. Баткен кайерде, Ворух кайерде экенин билишпейт. Кеп эмне тууралуу экенин да билишпейт. Баары ажылдашат, жөн ажылдашпайт. Бийликти, баарынан да Ташиевди көрдөн алып жерге ургандар тажатышты. Баарын ушул Ташиев кылып жаткандай. Ал тим эле кыргыздын душманындай кылып көрсөтүү максаты күч экен. Муну кимдер жасап атканы маалым. Баягылар жетпей умсунуп калгандар, кылган иши үчүн жаза алгандар, бийликке жетпей же алдырып койгондор, уурлар менен аймакка бөлүнгөндү артык көргөндөр да. Аларга кылаарга иши жоктор кошулуп алышкан. Баткенде чек араны чечүүчү азыркы бийликтин тушунда чындап колго алынды. Ошондуктан да тиги жактагылар чыдабай чычалап бардыке жасап жатышат. Мурда сиздин биздин менен келишти, чогуу чай ичишип. Чек ара маселеси бир кадам алга жылган эмес. Эми чындап колго алынып, чындап иш жүрүп жатканын эл көрүп турат. Анын артында эки эле киши турат, ал Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев. Эми ушул адамдарга Кудай күч-кубат берип турсунчу. Чек ара маселеси чечилип калаарында күмөн жок. Чек ара маселеси мамлекеттик иш. Ар ким мурдун тыга бере турган иш эмес. Ар кимдин мурду өтпөй турган маселе. Аны тиешелүү мекемелер, адамдар гана ойлонуп, сүйлөшүп, такташып чечиши керек. Эл билбеген көп маселе бар. Аны билбей туруп ажылдай бербейли да. Элин жерин сүйгөн, чыныгы патриот, мекени үчүн жанын берүүгө даяр Ташиев сөзсүз Кыргызстандын пайдасына аракет кылат. Бирок айрымдар жазгандай бул жерде ашыкча баатырдык, оройлук менен эмес, дипломатия, чебердик менен маселе чечилет. Ошондуктан ажылдамайды токтотолу. Кыйын билгичтикти башка маселеге буралы. Тирилигибизди кылалы, кыла турган жумуш көп. Көп сөз бок сөз. Саясий ботко. Джонсон Путинге жардан алыс болууну эскертет. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон 31 январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Путинге мен эмне демек элем? Буга чейин айтылгандай эле баарыбызга жардан алыс болуу керек экенин эскертем. Менимче Украинага басып кирүү бүтүндөй дүйнө үчүн чоң аламатка айланат. Эң биринчи кезекте Орусия үчүн аламат болот деди. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен
менен 1 февралда телефондон сүйлөшөрүн билдирген. 31 январда кечирээк улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Украин кризисин талкуулоо үчүн чогулат. Эгер Москва Украинага кол салса, АКШ менен Британия Орусияга болуп көрбөгөндөй экономикалык санкцияларды саларын эскертти. Москва Украинага кол салуу ниети жок экенин билдирген. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков, эгер экономикалык сокку орусиялык компанияларга тийсе, Москва жооп чаралары көрөрүн эскертти. Орусия Украина менен чек арасына жакын аймакка 100 миңдеген аскерлерин топтоп турат. Мындан улам АКШ менен НАТО Орусия Украинага кол салышы мүмкүн деп кооптонуп турушат. Бул Азаттык Чекит.орг.